Баткен шаарындагы борбордуу көчөлөрдүн бири болгон Исхак Разаков көчөсүнө асфальттоо иштери кызуу жүрүүдө. Буга чейин көп жылдан бери оңдоп түзөө, жамоо гана иштери жүргүзүлүп келген көчө эми минтип толугу менен кайрадан курулуп жатат. Баткен шаары менен райондун бир нече айылдарын байланыштырган бул көчөнүн стратегиялык мааниси чоң. Жолдун сапаттуу курулушуна өзгөчө маани берилип, жергиликтүү бийлик жана адистер тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынууда. Узуну 1,5 чакырымга жеткен жолдун туурасы 14 метрди түзөт. 2023 жылы долбоорлорду даярлаган элек. Буюрса мына быйылкы жылга насип эткен экен. 2024 жылдын башынан ушу экинчи бөлүгүндө асфальт төшөө иштерин баштаганбыз. Мына көрүп турасыздар, бир айдан бери ушул жерде катуу иш жүрүп атат. Астыңкы мурдакы жаман эскилиги жеткен, тымтылыгы чыккан эски асфальттардын баарын сүрүп алып, основаниясыны жакшынакай кылып, өз деңгээлинде катырып, мындай айтканда бекемдеп бүтүрдүк. Мына 1-2 күндөн бери асфальт төшөө жумуштары башталган. Жолдун узундугу 1 километр 200 метр чаптайт, ал эми кеңдиги 14 метр. Бул жол эки тараптуу баяндай жол болот. Ортосунда отметка бар, разметкаларын коюп, ушул заманында айтканда заманбап жакшынакай бир жол болот деген үмүттөбүз. Ал эми жолдун асфальттын өзүнүн калыңдыгы 6-7 сантиметрди неме кылганбыз. Проект боюнча 6, подрядчик ушу 7 сантиметрде кылып, чтобы жакшынакай болсун деген ниетте бүгүнкү күндө жасап атат. Мына көрүп атасыздар. Жол куруу стандарттарына жараша жол жээктерине жөө адамдар үчүн тротуарлар да курулган. Учурда тротуар толук бүткөрүлгөн. Аны менен катар суу кетүүчү арыктар да орнотулган. Ал эми мына биз турган Исхак Разаков көчөсү эки тараптуу жол өзү, анан сырткары тротуары эки тарабынан тең асфальт төшөлүп, мына бүгүн күнчыгыш тарабы бүткөн, ал эми күнбатыш тарабы буюрса бүгүн басып бүтсөлөр. Ушу жолдун өзү калат. Агын сууноолорун жаткырып болушту. Калган жумуштарыны баягы жолдун четиндеги обочиналарын бекемдөө, башка кылуу мындай жумуштары буюрса ушундай кыскача айтканда ушул бир айдын ичинде ушу көчөнү жакшынакай кылып иретке келтиребиз деген максатыбыз бар. Союз мезгилинен бери жол айдоочулардын жана тургундардын негизги көйгөйү болуп келген. Бул көйгөй чечилип, заманбап жол курулушу жүрүп жатканын көргөн шаар тургундары кубанычын жашырган жок. Буга чейин баягыдай эскирген жол болчу, мөөнөт өтүп кеткен жолдор эле. Бүгүнкү күндө жакшы эмеге түшүп атат. Аны байкап турабыз, сүйүнүп турабыз. Баары эч кимде эле жамандык ою жок, баары деле сүйүнүп турат. Рахмат ушул. Канча жамалды, ол ону менен болбойт экен. Мана энди бир береке бир жакшына болуп атат да. Рахмат. Бийликке рахмат, мэрияга рахмат. Президентибизге рахмат. Адамдар айткандай 30 жылда болуп көрбөгөн иш болуп атат бирок. Мана ушу жол точный биз 50-ке кирген болсок, бизден чоң жол да. Мана болуп атат, рахмат, иш болуп атат. Жакшыны жакшыдай деп билишибиз керек да. Жолдун курулушу республикалык бюджеттен каржыланып 27 миллион сом каралган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча асфальттоо иштери 1 жуманын ичинде бүткөрүлөт. Фарида Обайдуллаева, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.